Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясында саат 14:00-дө чучугулак тартылып, ар бир кандидаттын бюллетенде канчанчы номерде туруу боюнча аныкталыш керек. Бирок Темир Сариевдин өкүлү Оразакунова арыз менен кайрылыптыр Борбордук шайлоо комиссиясына ушул чучугулакты которуу боюнча 24-нө дейли деп. А мыйзам 25 күн калганда бюллетендер иштелип чыга баштайт. Мен айтайын дегеним, бул улуттук мамлекеттик шайлоо кампаниясы. Кыргыз Республикасынын президенти шайланат 15 октябрь 2017 жылы. Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык мыйзам менен, шайлоо мыйзамы менен иштеп, календардык планын бекиткен. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, мен айтайын дегеним, эгерде азыр бүгүн чучугулакты ар бир талапкерлердин бюллетенде канчанчы номерде болуп туруу процессин өткөрбөсө, 24-нө калтырса, бул мыйзамды бузуу болот. Бир талапкердин чечими же кимге кошулам деген ою үчүн мамлекеттик улуттук шайлоо процессин өзгөртүүгө эч ким жол бербеш керек. Ошондуктан мен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө кайрылып кетем. Мындай нерсени токтотуп, календарный план менен, себеби азыр бирөө айтты Сариев, мен ушуга кошулат элем, андан кийин чучугулакты калтырып туралы деп. Эртең башка кандидат айтат, мен тиги кошулат элем, калтырып тургула деп. Бул эмне? Оюнчукпу бизге? Ошон үчүн мен бүгүн официалдуу түрдө урматтуу Алмазбек Шаршадович сизге кайрылам. Мыйзам бузулбастан, мыйзам ченеминде бүгүн жеребьевка тартылыш керек. Ар бир талапкердин номери бюллетенде аныкталыш керек. Ошону менен бүгүндөн кеч калбастан бюллетендин формасы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан мыйзам ченеминде бекитилип бериш керек. Ошондуктан мен кечирип коесуз. Сиз членсиз эмессиз. Сиз мен аппараттын жетекчисимин. Член рабочей группы по информированию. Официально заявляю, сегодня состоится жеребьевка. Сегодня состоится жеребьевка.